Электр энергиясын күндөн жана шамалдан өндүрүүгө Кыргызстандын климаттык өзгөчөлүктөрү бардык жагынан ыңгайлуу. Мындай артыкчылыктарга кызыккан Кытай компаниялары Кыргызстан менен энергиянын кайра жаралуу булактарын өнүктүрүү жаатында кызматташууга даяр. Энергетика министрлиги Molin Energy компаниясы менен кубаттуулугу 400 мегаватт болгон күн электр станциясын куруу боюнча макулдашууга кол койду. Бул күндөн электр энергия чыгарат. Кудай буйрса, биринчи очерети бул Көк Мойнок айылында 700 гектар жер бөлүп бердик буга. Ошо жерге 400 мегаваттка станция курам деп атат да. Биринчи башталгысы 400 мегаватт, бүт меморандум келишим боюнча бул 1,5 мегаваттка чейин станция курганга бүгүнкү күндө даяр. Эгерде 1500 мегаватт жанагы күн энергиясынан курам деп аткандан кийин бул деген $1,5 миллион. Мындайча айтканда 1 мегаватт $1 миллион болот да ошондо. Ал эми Goldwind компаниясы өлкөдөгү пайдаланылбай турган жерлерге шамалдан электр энергиясын өндүрүү станцияларын курууну мерчемдөөдө. Кытайлык адистер белгилегендей, Кыргызстандын бардык аймагында шамалдан электр кубатын алууга болот. Азыркы тапта изилдөө иштери жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы менен келерки жылы жай айларында курулуш иштери башталары күтүлүүдө. Шамалдан электр энергиясын алуу боюнча Кыргызстандын бардык аймактарында иш баштайбыз. Өлкөнүн түндүгү да, түштүгү да талаптарга туура келет. Инвестиция көлөмү 1,5 миллиард юань. 3-5 жыл ичинде станцияларды ишке киргизебиз деп пландап жатабыз. Ошондой эле көмүр кенин биргелешип иштетүү боюнча 4 келишимге кол коюлду. Инвестициянын жалпы көлөмү $133 миллион түзөт. Долбоорлор 2024-2025 жылдар аралыгында толугу менен ишке ашырылары айтылды. Кыргыз-Кытай Эркештам постундагы көмүр логистикалык борбору лентал конвейер менен бул долбоор 2024 жылы ишке ашуу пландалууда. Ал эми экинчи келишим Сүлүктүү 11-чи тала көмүр кени. Бул келишим бул жылы уже долбоорлоо иштери башталып, 2024 жылы уже жеринде ошо кенди иштетүү максатында курулуш иштери башталып, көмүр чыгуу 2025 жылдарга барып калат бул. Ал эми Таш көмүр шаарында жайгашкан Тегене көмүр кени боюнча бул жылы долбоор иштерлери айыктап, 2024 жылы көмүр казуу иштери башталып калышы ыктымал. Андан соң Торгарт көмүр кени. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, Торгарт көмүр кени изилденген эмес. Торгарт көмүр кени биринчи кезекте чалгындоо иш-чараларын жүргүзүп, буга өз убакыт талап кылынат. Эң аз дегенде 2 жыл чалгындоо иштерин жүргүзүп, 3-чү жылы көмүр казуу иштерине барабыз. Бул көмүр кендери ишке кирсе, Кыргызстан кара алтын менен өзүн толук камсыздап, ири көлөмдө чет өлкөгө экспортко чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 6,5 миллиард тонна көмүр кору бар. Бул кара алтын кендери иштетилбей тура берсе, бир канча жылда жараксыз абалга келиши ыктымал. Лицензия эч кимге берилбейт. Лицензия кыргыз көмүрдүн өзүндө калат. Анан бизде бизде Кытайдан же болбосо башка мамлекеттен ишкерлер келсе эле, ой ошого берип салды деген ызычууларды чыгарып атат. Андай эмес. Бул кандай болсун дагы, ошол көмүрдү каяка сатса дагы, каяка чыгарса да, ошол кыргыз көмүрдүн лицензиясы менен, кыргыз көмүрдүн уруксаты жок, 1 килограмм көмүр эч жака чыгара албайт. Өзүбүздүн келишимибиз бар, канча процент алат, канча процент биз алабыз. Ошого жараша биз только кыргыз көмүрдүн эмесин аты менен чыгарабыз. Тегене, Торгарт, Сүлүктүү, Тала 11 кендеринде көмүр казуу боюнча ири долбоорлор социалдык экономикалык абалды жакшыртууга өөлгө болот. Тоо кен тармагында жаңы жумуш орундары түзүлүп, кара алтын жергиликтүү калкка туруктуу баада жеткиликтүү болмокчу. Ал эми Эркештам ленталык конвейери көмүрдүн дүң экспортуна кирүүнү, экологиялык зыяндын тобокелдиктерин жоюуну, көмүр ташууда тыгындарды азайтууну камсыздайт. Нурайым Бейшеналиева, Самаган Тайырбеков, ОТРК Чүй.